Мейримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Урматтуу жамаат, исламда эң чоң мааниге ээ болгон бул үй бүлө. Ошол үй бүлөдөгү эркектердин орду кандай? Мына ошол жөнүндө сиздер менен кичине азын олак кеп кылабыз. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytti: "Er-ricalu kavvamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din ve bima anfaqu min amwalihim." Erkekler dedi Kuday Teala Nisa surasında ayaldarga karaganda küçtüürök dedi. Ayaldarga karaganda küçtüürök Allah Teala fazilet kılıp bergen nerseler dedi. Demek bul ayatка karap көрө турган болсок, erkekler ayaldarga karaganda күчтүү дегени бул эми сен ага күч көргөзүп физически ага зордук зомбулук көрсөт деген мааниде эмес. Эркектер аялдарга караганда күчтүү дегени милдети көбүрөөк деген дагы мааниде да. Эркектердин аялдарга караганда милдеттери көбүрөөк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты башка бир хадисте: "Fattaqullaha fin nisa." Пайгамбарыбыз акыркы хутбасында айтты: "Аялдар боюнча Кудайдан коркула" деди. Аялдарга мамиле кылганда Кудайдан коркула. "Fa innakum akhastumuhunna bi amanillahi bi amanatillahi." Себеби силер аялдарды Аллахтын аманаты кылып алдыңар деди. "Вастахлалтум фуружахунна би калиматиллахи." Жана алардын жыныстык мүчөлөрүн Аллахтын сөзү менен, нике менен адалдап алдыңар деди. Үйдөгү аял менен көчөдөгү аялдын бизге кандай айырмасы бар? Үйдөгү аялыбызды биз Аллах Тааланын сөзү менен, ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах менен, никах менен эмне кылып алдык? Биз адалдап алдык. Демек бул нике кимдики болуп атат? Аллах Тааланыкы болуп атат да. Ошон үчүн биздин аялыбыз бизге эмне экен? Аманат экен да. Аманат. Ушул акыркы күндөрдө менин аялдарга болгон сый урматым, баягындай мамилем аябай өзгөрдү. Себеби ошон үчүн дагы бул теманы эме болдум, тандадым. Мага качан бир нерсе ачылыш болсо, мен ошол жөнүндө дагы башкаларга айтып бергенди жакшы көрөм да. Мыктыбек Арыстанбек деген bir агай бар, билсеңиздер, ошонун бир сөзү мага аябай таасир кылды да. Менде дейт 9 кызым бар дейт. Менде 9 кызым бар, анан калганы бала дейт. Балдарыма дайыма айтам дейт: "Силер могу үйдү өрттөсөңөр өрттөгүлө, жок кылсаңар жок кылгыла, жемирсеңер жемиргиле, бирок кыздарга катуу тийбегиле, себеби кыздар конок" деп айтам дейт да дайыма. Эми эркек көбүнчө аялдын сый урматын түшүнбөй калат экенсиң, бирок качан жок дегенде эркек кеч болсо дагы түшүнө турган болсо, өзү кыздуу болгондо түшүнүш керек да. Өзүң кыздуу болгон кезде түшүнөт экенсиң да. Себеби эгерде сен кыздуу болдуң, сенин кызыңды дагы эртең алып барып алып башка бирөөгө күйөөгө бердиң, таанып алган эле бирөө апарып сен көзүң көрбөгөндө ага иттин мамилесин кылып аткан болсо, сага жагабы, жакпайт. Себеби ал кыз сенин жүрөгүңдүн бир бөлүгү да. Сенин жүрөгүңдүн бир бөлүгү өтө жестокий мамиле кылып аткан болсо, тебе же больно, сен жүрөгүң ооруйт да бугачы. Ошон үчүн мен өзүм кызымды карап туруп түшүндүм да. Ошон үчүн биз эң биринчи эгерде биздин кызыбызга бирөө жакшы мамиле кылышын каалай турган болсок, биздин көзүбүз көрбөгөн мезгилде, анда биз демек аялдарыбызга бирөөнүн кызына жакшы мамиле кылышыбыз керек да. Мына ушундай нерсе болду. Кээде үй бүлөдө биз аялдарды жемелей беребиз да. Сен могуну кылбайсың, тигине кылбайсың деп Кудай Таала айтып атпайбы? Эркектер аялдарга караганда күчтүү деп атат. Көбүнчө кээде үй бүлөнү сактап калуу эркектин колунда дагы болот да. Себеби аял акылы жок деп коет да, аялдын акылы кыска деп коет. Дагы бир макал бар, эгерде акылдуу менен акылы жок уруша турган болсо дейт, ким айыптуу? Акылдуу айыптуу да. Себеби эркек болуп туруп, аялга бир аз эмоциясына тийип туруп, давай ажырашабыз десең, ажырашабыз деп кете берет. Бир аз эметип туруп, бактылуу жашайбыз десең, бактылуу жашайбыз деп кете берет.
Аялдын эмеси жок да, кайсыл жакка демилге көтөрсөң, инициатива көтөрсөң, ошол жакка кете берет да, эмоциясына тийип туруп. Аял эмоция менен сүйлөйт. Бирок эркектер биздин колубузда көп нерсе бар да, үй бүлөнү кармап калуу дагы бар. Кээде көбүнчө проблема үйдө эмнеден чыгат? Бул аялды башкарыш үчүн дагы эркек өтө политик болуш керек да, саясатчы болуш керек. Кээде аялды, мисалы үчүн, анын жок деген сөзүнөн ооба деген сөзүн түшүнөсүң да. Кээде ооба деген сөзүнөн жок деген сөздү түшүнүп калышың мүмкүн. Аялды ушундай, эркек ушундай кыракы, зоркий болуш керек. Аялды башкарганда барго, бул өтө эме болуш керек да. Баягы Сократ деле айткан го, үйлөн, же сен үйлөнсөң же бактылуу болосуң, же философ болосуң деген го. Ошол сыяктуу бул эркектерди өзү көбүнчө кимдер акылдуу кылат? Аялдар акылдуу кылат да. Үйлөнгөндөн кийин бир нерсе карасаң акыл кирип калат, эме болот. Аялдын айласын эмете баштайт да. Ошон үчүн эркек өтө кыракы болуш керек. Кээде үй бүлөдө, мисалы, үй бүлөдө аялга претензия кое бересиң го, неге кирлер жуулган эмес, неге бул жак тазаланган эмес, неге тиги идиштер кир дейсиң, эмнеге кийимдер чачылган дейсиң. Бирок өзүң шарт түзүп беришиң керек да, биринчичи. Эркек биринчи күчтүү болгондон кийин эркек шарт түзүп бериш керек. Эркек алып кел, шкаф алып келип бер, мисалы үчүн кийимдердин шкафын алып келип коюп бер. Идиштерге кухонный мебель алып келип коюп бер. Бардыгына алып келип даяр кылып кой. Андан кийин эгерде аял киши тазалыкты сактабай турган болсо, анда айып анда болот да. Бирок эгерде биз эркектер шартты түзбөй туруп, аларга претензия коюп аткан болсок, анда туура эмес болот да. Мен деле үй бүлөдө ушундай, кээде ушундай болот. Карасаң, кийимдер чачылган жатат. Ар нерсе чачылган жатат, полотенце аякта жатат, биякта жатат. Анан ачуум келет да, мону алып койбойсуңбу деп. Анан бир күн келинчегиме шкаф алып келдим. Шкаф алып келип туруп коюп берсем, бир карасам, бардык жак таптаза болуп эме болуп калган да. Жиналып калган. Анан не болуп кеткен деп таппайм да, баягындай эле аяктан издейсиң, бияктан издейсиң, ар жерде асылып турган. Бир карасаң, шкафтын ичинде бүктөлгөн жакшына турат да. Анан мен ошондо ойлодум да, көрсө буга чейин айып менде эле болгон турбайбы депчи. Ошон үчүн кээ бир эркектер аялга претензия коердон мурда, мен бул аялдарга пахта коюп эмес, азыр пахта мода болуп кеткен го. Аялдарга пахта коюп эмес, бирок эркек болсоң дагы чындыкты мойнуңа алышың керек да, кээдечи айып сенде болуп калышы мүмкүн да. Ошондой эле кээде мисалы үчүн тамагыбыз даамсыз болуп калышы мүмкүн. Тамагыбыз даамсыз болуп калганда айыпты өзүдөн аяш керек, издеш керек да эркектер. Балким сен ага акча бербей атасың, продуктыга жакшы акча. Балким зелен алып келип бербей атасың, укроп алып келип бербей атасың, аны алып келип бербей атасың, муну алып келип бербей атасың. Айыпты кээде эркек өзүнөн дагы издегенди билиш керек экен да, ошон үчүнчү. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям акыркы хутбасында эмне деди? Фаттaqu фин ниса, аялдар боюнча Алладан коркула деди. Фаттaqуллаха фин ниса, аялдар боюнча Аллахтан коркула. Фа иннакум ахастумухунна би аманилла, би аманатилла, силер аларды Алланын алдында аманат кылып алдыңар деди. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка хадисте айтты: "Иннаман нисау шақаиқур rijal." Аялдар деди, бул эркектердин өзүнөн болгон бир туугандары деди. Сен бирөөнүн кызын алган болсоң деле, ал сенин мусулман бир тууганың да. Бирөөнүн кызына үйлөнгөн болсок деле, ал бизге кандаш бир тууган болбосо, бирок ал диндеш бир тууган да. Ошон үчүн Кудай Таала айтат: "Ва аширухунна бил ма'руф." Кээде үй бүлөдө мисалы үчүн скандал чыгара бересиң, урушасың, жаман болосуң, эркек мисалы үчүнчү. Аял кишини ушундай, аял кишини жесткая сила менен башкарганга болбойт экен. Аял кишини жесткая сила менен башкарганга болбойт, аял кишини жумшак күч менен башкарат экенсиңер. Аял кишини мактап, жактап, кулагына жакшы сөздөрдү айта турган болсоң, аял дагы оңолуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү күндө саясатта дагы жесткая сила, мягкая сила деп коет да. Мисалы үчүн бирөөгө ага келип, мону неге кылбадың, тигинде кылбадың, катуу айтсаң, ал кабыл албашы мүмкүн.
А бирок жакшы мактап туруп, "Мону мындай кылып коесуңбу?" деп туруп айтсаң, ал кабыл алышы мүмкүн да. Аял киши ушундай нерсе экен. Бетонго мык бар го, бетонго мыкты каксаң эч качан кирбейт да. Аял киши ачууланып, аял киши менен скандал болуп турганда, сен ага бир сөз айтсаң, акыл айта турган болсоң, бетонго мык кирбегендей эле аял кишинин сөзүнө да кулагына дагы сөз кирбейт. Ушундай деп атсам, бир досум айтат да, бирок эме менен префаратор менен киргизсең болот дейт да. Ошондой айттым мен. Бирок перфоратор менен киргизесиң дедим, бирок жаракка кетет дедим да. Перфоратор менен киргизсең болот дедим. А мен айттым, перфоратор менен кирсең бирок жаракка кетет дедим да, көңүлүн сындырып аласың. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Анжаша деген төөнү караган, төөлөрүн караган бир сахаба болгон экен, радиаллаху анху. Анжаша бир күн пайгамбарыбыз аялдарын төөнүн үстүнө мингизип баратса, Анжаша жетелеп алган. Төөлөрүн кароочу мындайча айткандачы. Жетелеп алган эле бир аз катуураак кетип атат эле төөлөр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Я Анжаша, рифқан бил қаварир" деди да. Эй Анжаша, муну төөнүн үстүндөгү шишелерди абайла деди. Бутулкаларды абайла деди. Төөнүн үстүндө бутулка жок эле, бирок кимдер бар эле? Пайгамбарыбыздын аялдары бар эле да. Эмнеге андай деди? Себеби тафсир шарх бергендер айтат, пайгамбарыбыздын дейт аябай аялды эмнеге окшотту? Стекло, шишеге окшотту да. Эгерде дейт ошондо түшүндүрмөсүндө айттыр, аял киши шише сыяктуу дейт. Эгерде бир сынса дейт, ал кайра ордуна келбейт дейт да. Мен дагы бул нерсеге кошулам да. Мисалы үчүн ким аялы барлар бүт бардыгы билет. Bir 5 yıl murda bir kasiyak kılıp koygan bolgan bolsanız, keçirdim deyt. Ya простила тебя deyt, seni keçirdim deyt. Бирок bir учуру келгенде мындай чагып өтүп кетет да, чаяндай куйругу менен bir чагып өтүп кетет. Ал эсинен кетпейт да, көңүлүндө булжагында калат да. Шише сыяктуу, ошо көңүл сынып калган, ал азыркыга чейин улана берет да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эмне деди? Рифқан бил қаварир я Анжаша dedi de баягы төөлөрүн караган сахабага айтты. Бул төөлөрдүн үстүндөгү шишелерди абайла сындырып алба dedi да. Аял кишини эмнеге окшотту пайгамбарыбыз? Шишеге окшотту да. Ошон үчүн ошол шишелерди абайлаш керек да, башынан элечи. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Акмалул муъминина иманан ва aqrabuhum minni majlisan alattuhum bi ahlihi." Мага кыямат күнү эң жакын адам деди. Мага жакын отура турган жана ыйманы эң күчтүү адам бул үй бүлөсүнө аялына жумшак мамиле кылгандар деди. Аялына жумшак мамиле кылгандар деди. Анан бизде кээде мисалы үчүн душмандашып калат көбүнчөсү, конфликттешип калат, анан бири-бирине жала жаба баштайт. Шариатта айтат: "Ва ашируhunna bil ma'ruf." Жашасаң дагы жакшылык менен жаша аял киши менен. Эгерде ажыраша турган болсоң дагы дейт, аял киши менен жакшылык менен ажыраш деп шариатта өкүм берип атат да. Анан эң биринчи мисалы үчүн биздеги жаштар азыр жаштарга эме болот, жаштарга сабак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аял кишини кабыргага окшотуп атат да. Кыйшык кабырга деди. Ребро. Кыйшык кабырга деди. Эгерде сен аны түздөй баштасаң сындырып аласың. Аны түздөй баштасаң сындырып аласың, ал эми аны жөн кое турган болсоң, ал кыйшайган бойдон кете берет деди. Эми жаңы үйлөнгөндөн кийин эле аялыңды сен өзүң каалагандай кылып 1 жылдын ичинде, жарым жылдын ичинде өзгөртүп алганга аракет кылбаш керек экен да, аял кишини сындырып аласың. Аял кишини сындырып аласың. Мисалы үчүн кээ бир үйлөнгөндөрдү карасаңыздар, 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин экөөсү бири-бирине окшош болуп калат. Эмесинен эле намёктон эле түшүнүп калат. Мындай кылса аял давай түшүнөт, аял мындай кылса күйөөсү түшүнөт. Мисалы үчүнчү, намёктон эле бири-бирин түшүнүп калат. Буга чейин канча жылда жетти буга? 1 жылда жеткен эмес. Ал деле тепкилешти, урушту, бир нерсе болду. Ошентип экөө бири-биринин характерини канча жылда? Бир 10 жылда, 15 жылда жетти да. Жыт сиңишип экөө бири-бирине аягында барсак окшош болуп калат да. Бирөөсү эметет да, экөө бири-бирине окшош болуп калат.
Ошон үчүн кээде мындай карасаң, мен эжем менен жездем бар да. Эжем менен жездем экөө бири-бирине аябай окшош болуп калган. Кээде мен атайын аларга против чыгам да. Жездеме каршы чыксам, эжем жездемди колдойт да. Жок, сен туура эмес айтасың, ой жездеңдики туура деп туруп ошентип экөө бири-биrini колдойт. Ошон үчүн бул хадистин мааниси ушундай экен да. Көрүңүздөр. Бур эмени деди. Кабырганы түздөйм десең, дароо түздөйм десең сындырып аласың, таштап койсоң ал кыйшык бойдон кете берет деди. Ошон үчүн акырындык менен аял кишини алып кете бересиң да. Өзүнө байкатпайсың, саясат керек да. Бирок эгерде аял киши чындап эмете турган болсо, любой эркектин аалын кетирип коет. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бинерде айтты: "Мен деди аялдын фитнасынан, аялдын шар ми шаррин ниса мин фитнатин ниса" 3 термин мен айтканда, аялдын фитнасы, аялдын жамандыгынан, аялдын айласынан деди Кудайым мен сага не тилеймин деди, пана тилеймин, мени сактооңду сурайм деди. Атак аялга өтө кыракы болбой турган болсоң, ал любой эркекти айласын кетирип коет. Ошон үчүн фарсилерде айтат экен да, бир жаман аялдын жүгү 70 эшекке жүк болот деген экен да. Айласы 70 эшекке жүк болот деген экен. Ошон үчүн аял киши менен бир гана шариат көргөзгөн жол менен мамиле кыла турган болсоңуз, иншалла, только аят хадис менен урасыз да, анычы. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мындай деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген. Аллахка иман келтирдиңби, мойунсун дейсиз да. Баягы өзүңүздүн далилдериңиз менен аны жыга албай калышыңыз мүмкүн. Ошон үчүн аял кишилерге эмне кылыш керек экен? Жакшы мамиле кылыш керек. Эми Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтып атат: "Фа ин карихтумухунна фа аса ан такраху шай'ан ва ядж'алаллаху фихи хайран касира." Балким дейт, силер аялдарыңарда бир нерсени жаман көрөсүңөр дейт. Фа аса ан такраху шай'ан ва ядж'алаллаху фихи хайран касира. Балким Аллах Таала анда көптөгөн жакшылыктарды берип койгон дейт да. Кээде мисал үчүн биз сулуу аялга үйлөнгүн келет. Сулуу аялга үйлөнгүн келет. Пайгамбарыбыз эмне деди? Аялды 4 нерсесине карап үйлөнөсүңөр деди. Биринчиси сулуулугуна, экинчиси байлыгына, үчүнчүсү мансабына, төртүнчүсү динине деди. Фасфар бизати дин тарибат ядака деди. Сен диндарын танда, сенин колуң узарат деди да, колуң көккө жетет деди. Кээде диндар аялдан балким диндар таква болот, балким бир жагы жетишпей калышы мүмкүн да. Мисал үчүнчү, тазалык жагынан жок болуп калышы мүмкүн. Балким диндар болот, шустрая болбой калышы мүмкүн. Бир кемчилиги болушу мүмкүн. Баары бирок убакыт келип, диндарлык пайгамбарыбыздын сөзү акыйкат болуп чыгат экен. Эгерде аял киши имандуу, диндар боло турган болсо, эртели кеч ал күйөөсүн разы кылат экен да. Эртели кеч ал күйөөсү андан разы болот. Ошон үчүн эмне деп атат? Эгерде бир характери жакпай турган болсо, пайгамбарыбыз айтты: "Фа аса ан якуну ла яфрику муъминун муъминатан ин кариха минха хулуқан радия мин ахар." Пайгамбарыбыз айтты: момун эркек деди, момун аял менен душмандашпайт. Аялың эки мусулман, үйлөндүң, аялың сен мусулмансың, аялың мусулман. Экөө бири-бири менен душмандашпайт деди. Касташпайт. Эгерде бир характеринен деди, эгерде бир характеринен наразы боло турган болсо, анда башка бирөөсүнөн разы болот деди да. Ошон аяттын эмесинде айтып атат: "Фа аса ан якуну сабрукум ма имсакихум лахунна ва карахатухунна фихи хайрун касирун лакум фид дунья вал ахира." Эгерде аялды алдың кемчилиги боло турган болсо, ошого сабыр кылып жашай турган болсоң дейт, бир жагы жакпай турган болсо, ошо бир жакшы сапатын алып туруп, ошого сабыр кылып жашай турган болсоң, анда дүнүйө акыретте жакшылыкка жетишиң мүмкүн деди. Баягы бир сахабанын аялы аябай жаман экен, билесиздер. Неге сен ушун менен ажырашпайсың десе, баягы айткан го. Өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө кааламайынча, толук мусулман болбойсуң. Эртең бул мен аялды, бул жаман аялды мен кое бере турган болсом, талагын бере турган болсом,
бул башкага тийип дагы бир башка мусулман бир тууганын башын оорутпасын деп мен ушул аялга сабыр кылып жашап жүрөм дейт го. Ошон үчүн кээде эркектер сабыр кылып жашай турган болсок, аяттын маанисинде эмне деп атат? Аллах Таала дүйнө акыретте жакшылык берет деп атат да. Эгерде баягы идеальный аялны издеп жүрө турган болсок, идеалдуу аялчы, анда ар бир аялды бирден алып, кайра кой берип чыгышыңа туура келет да, эч кимси идеальный таппайсың да. Андачы мен идеальный издейм, муну мен ажырашам дей турган болсоң, үй бүлөдө сабыр кылып жашабай турган болсоң, анда эмне болот? Сен идеальный таппайсың да, дүйнө жүзүнүн ар биrini алып кайра кой берип чыгышыңа туура келет да, ар бир таппайсың. Кээде соц тармактарды карасаңыздар, бирөө жазыптыр да, эгерде азыркы күйөөңүз менен кайра сизге жуучу түшө турган болсо, сиз кайра ушуга турмушка чыгат белеңиз десе, 1000, 1500, 2000 комментарий турат. Никогда дейт го, бардыгы эч качан депчи. Себеби дүйнө жүзүндө идеалдуу адам жок. Идеалдуу адам жок. Анан эркектер кээде ушундай болобуз, үйлөнгөндөн кийин бирок өзүңдү таштап коет экенсиң да, эркектерчи. Бүгүнкү сабагыбыз эркектерге арналат. Кээде машинанын сырты дагы жагат, анан ичи дагы жагат го. Ичи салонуна көбүнчө маани бересиң, о дейсиң, ичине киресиң, салонуну карайсың, мага жагат депчи. Салонуна көбүнчө бизге салону маанилүү болуп калат. Кээде эркектер сыртыбыз аябай жакшы болот, бирок салонго киргенден кийин, баягы үйлөнгөндөн кийин уже аял киши сен ичиңе кирди да, салонуңа киргенден кийин сага жагымсыз болуп калат да, караса уже ичиң Союздун эски машина болуп калган да, мынча тоок кепе болуп калган да, ичиңчи. Ошон үчүн кээде сыртыбызга дагы, ичибизге дагы маани беришибиз керек да, характерибизге маани беришибиз керек, тазалыгыбызга маани беришибиз керек. Көпчүлүк аялдар өткөндө бирөө жазыптыр. Мен күйөөмдөн талак сурасам болобу дейт. Эмнеге десең, күйөөмдүн дейт бир причинасы бар. Бардыгы жакшы дейт, ушунчасы дейт денесин жыты жакпайт дейт. Колонсосу бар, колтугу сасыйт дейт, подмышки. Сасыйт дейт, өзүнү карабайт дейт. Кел апарып жуундурайын десең дейт, намыстанат дейт. Ошон үчүн кээде эркектер, мындайча айтканда кечирип коюңуздар, кээде эркектер дөпараз болобуздар. Дөпараз деген сөз түшүнөсүздөр? Дөпаразчы аягы мозги есть, но иногда не работает. Мындай байкабайбыз да. Жүрө бересиң. Кээде жаш бала сага катаңды айтса, аны кабыл ала бериш керек. Жаш бала аялы эметсе, акыйкатты айтып атабы, исламга туура келеби, кабыл ала бер. Кабыл ала бер. Мен деле өткөндө айттымбы, сиздерге айттымбы? Дайыма балам бир нерсени жетип алып тамак жесе, жатып алып тамак жесе, мен айтам да туруп же деп. Анан өзүм алаксып кетип, мороженени, балмуздакты өзүм жатып алып ачып атам да. Эми ушундай оозума салайын десем, балам айтпат. Ата, туруп жебейсизби депчи. Напсиңе келет да сразу. Маленький ребенок учит тебя. Сени сага үйрөтүп атат. Деп туруп кайра напсиңе жакпайт да, жаш балаң айтып атса. Кой, туура айтып атат деп туруп кайра ордунан туруп эме жедим да, мисал үчүнчү. Акыйкатты жаш бала айтса дагы кабыл алыш керек. Умар радиаллаху анхуга келди го. Делегациядан Умар радиаллаху анхуга бир уруу келип, бир жаш баланы киргизип жиберишти. 21 жаштагы же 22 жаштагы ушундай же 18 жаштагы ушундай бир бала, 20 тегерегиндеги бир баланы киргизишти Умар радиаллаху анхунун алдына. Умар радиаллаху анху айтты, сенден чоңурагы жокпу деди. Сенден чоңураак аксакал жокпу дегенде, баягы жерде айтты баягы бала, менден чоңураак сен алдыңа кирсинби дегенде, ооба сенден чоңураак кирсин дедиле. Умар радиаллаху анху айтты, менден чоңураак кире турган болсо, анда бул жерге дагы сенден дагы чоңураак отурсун деди. Түшүңүздөрбү? Анда сен ордуңа деди, падыша болуп деди, сен ордуңа сенден чоңураак адам отурсун деди. Дегенде баягы жерде баягы жаш баланын сөзүн Умар радиаллаху анху кабыл алды. Амир аль-Муминин, момундардын падышасы Умар радиаллаху анху баягы жаш баланын сөзүн кабыл алды. Кээде биз акыйкатты кабыл албай турган болсок, сен кимсиң, аялсың деп койчу. Сен кимсиң, колуңда эчтеке деп. Ушундай азыр кембагалдын сөзүн укпайбыз биз, мисал үчүнчү. Акыйкатты айтып аткан болсо, аны байдыкын угасың, чиновниктин угасың, бирок бир байкуш айтып аткан болсо, анын сөзүн укпайсың да. Бирок акыйкатты ким айтса дагы,
Kim айтса дагы аны кабыл кылыш керек. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, кээде үй бүлөнү балким эркек сактап калат да. Ошон үчүн эркек сактап калат. Кур'ани Каримде валир риджали даражатум валлаху азизун хаким. Эркектерде аялдардын үстүнөн даражасы бар деди. Даражасы бар дегени бул милдеттери көбүрөөк деген да. Ошон үчүн аял кишилерди сыйлап, аял кишилерди жакшы тарбия кыла турган болсок, Абу Бакр радиаллаху анху айтты, силер үйлөнгөндө деди, кыздын атасына же агасына карагыла деди. Атасына же агасына карагыла, себеби кыз киши ошол экөөсүнүн бирөөсүнө окшош болот, ошол экөөсүнүн бирөөсүнө келет деди. Бул эмне дегени? Аялдардын тарбиясы, муну ар-риджалу каввамуна аля ниса деген аятты тафсирчилер айтат, тафсир алымдары, эркектер аялдарга караганда күчтүү дегени бул аялдардын тарбиячысы деген сөз дейт. Эркектер аялдардын тарбиячысы. Эмнеге? Себеби сен бирөөнүн кызын алсаң деле ошону бир эркек тарбия кылган болот. Ошон үчүн аялдарга жакшы көңүл буруп, эмне кылып аялдарды жакшы тарбия кылсак, ошон үчүн кээде алымдарыбыз эмне дейт? Сен жакшы аял издебе дейт, жакшы эркек изде дейт. Жакшы эркек бар үйдөн жакшы аял чыгат дейт да. Ошон үчүн аялдарга туура тарбия берип, аялдардын сый урматын жакшы көрүп, шарият боюнча мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек экен. Урматтуу жамаат, Аллах Таала бардыгыңыздардан разы болгон болсун. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака анта алимун хаким. Раббана ла тузигh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin.